Пробация институтунун натыйжалуу иши аркылуу кылмыштуулук деңгээлин кыскартуу күтүлүүдө. Бул туурасында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков пробация департаментинин ишмердүүлүгү боюнча кеңешмеде билдирди. Белгилей кетсек, бул жаңы институттун маанилүүлүгүн эске алуу менен өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков өкмөткө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын карамагындагы пробация департаментин юстиция министрлигине өткөрүп берүүнү өкмөткө сунуштаган. 6 сентябрда Талас шаарында 55 жаштагы адамдын жансыз денеси табылды. Бул туурасында күбөлөр билдирген. Маалыматка караганда ал Талас районунун Кумарык айылындагы батирде убактылуу жашап жүргөн. Бирок бир жумадан бери табылбай, жакындары тарабынан изделип жаткан. Анын денеси 6 сентябрь күнү Талас шаарында бош калган имараттардын биринен асылып турган жеринен табылган. Бердике Баатыр айыл аймагынан билдиришкендей, бул адам жубайы экөө Кумарык айылында жашачу. Өздөрү Кара Суу айылынын тургундары. Бир жумадан бери табылбай, жубайы издеп жүргөн. Ал белгисиз себептерден улам асынып алган. Өзгөн районунун Мырзаки айылында белгисиз адамдар аялды өлтүрүп, үйүн өрттөп жиберишкен. Бул туурасында Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда 7 сентябрда милицияга өрттөнгөн үй тууралуу билдирүү келип түшкөн. Милиция окуя болгон жерге келгенде 71 жаштагы үй ээсинин сөөгүн табышкан. Анын денесине 9 жолу бычак сайылган. Үйдүн 30% күйүп кеткен. Тиешелүү экспертиза дайындалып, шектүүлөр изделүүдө. Жең ичинен бүткөрчү иши үчүн пара катары автоунаа алды деп шектелген Ысык Көл облусунун Каракол шаардык архитектура башкармалыгынын жетекчиси кармалды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы тараткан маалыматка караганда, жаран арызы менен кайрылган. Ал жер тилкесин каттоо үчүн шектүү ВАЗ унаасын пара катары алып, жерди каттабай же автоунааны кайтарбай койгондугун айтып, чара көрүүнү суранган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине алынган. Сотко чейин көндүрүш ишинин алкагында Каракол шаардык архитектура башкармалыгынын жетекчиси автоунааны алганы аныкталган. Ага пара катары берилген унаа атайын токтотуучу жайга киргизилди. Нарындын Кеңеш айылындагы окуучулар суук түшкөнчө башка имаратка көчүрүлүп, ал жактан окуусун улантат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова Нарын облусунда болгон иш сапарында билдирди. Бул имаратты билим берүү багытына өзгөртүү үчүн тиешелүү акча каражаты каралган. Учурда оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Ошондой эле жакынкы арада Кеңеш айылына жаңы мектепти куруу иштери башталат. Анын долбоордук сметалык документи даяр. Белгилей кетүүчү жагдай, Кеңеш айылындагы мектептин 2 окуу корпусу бар. Анын бирөө авариялык абалда, ал эми экинчисинде балдар билим алууда. Алтынай Өмүрбекова өкмөт авариялык абалдагы мектептер боюнча маселени жакынкы жылдары чечүү милдетин койгондугун да кошумчалады.